Сиз өзүңүздү колу буту жок, бирок бактылуу адам катары элестете аласызбы? Дал ошондой адам биздин планетабызда бар. Ал мүмкүнчүлүгү чектелгенине карабай, мүмкүнчүлүгү бар адамдарга караганда бир топ ийгиликтүү. Ал оратор, жазуучу Ник Вуйчич. Төмөндө дал ушул адамдын өмүр баяны. 1982 жылдын 2 декабрь күнү кычыраган кыштын чилдеси. Никтин апасы толгоосу башталып, төрөт учуру келип калган. Ага атасы да катышууга камынат. Көптөн күткөн наристе төрөлдү. Бирок колу буту жок. Баласын мындай абалда көрөмүн деп ойлобогон ата куп-куу болгон өңүн жубайы көрбөсүн деп төрөт бөлмөсүнөн чыгууга шашат. Мындай окуяга дарыгерлер дагы таң калат. Себеби бала энесинин ичинде дени сак экендигин алар айтып келишкен. Бирок тагдырдын жазмышыбы. Айтор бала майып болуп төрөлөт. Никтин эң эле ишенгени бутунун бир кичинекей бөлүгүнүн бар болгону. Анын жардамы менен ал көп нерсе жасаганды үйрөнгөн. Сүзгөндү, жазганды, скейтте ойногонду өздөштүргөн. Мектеп жашына келгенде мүмкүнчүлүгү чектелген баласынын окуусу үчүн ата-эне көп аракет кылган. Ник Вуйчич Австралияда толук кандуу мектепте окуган биринчи майып бала болгон. Никке дайыма анын башкалардан айырмаланып турганы оор тийчү. Жашоого мындай абалда эмнеге жаралдым деп кейичү. Жада калса 8 жашында ал өзүн өзү өлтүрүүгө аракет кылган. Бирок ата-энесин ойлоп кайра ойнуң айткан. Ал өзүн дайыма жалгыз сезчү. Бир жолу апасы ага бир оор абалдагы оорукчан адамдын баянын окуп берди. Ал окуя Никтин жүрөгүн элжиретип, жашоосун өзгөрткөн. Андан кийин ал өзүн кандай болсо дал ошондой кабыл алууну үйрөнгөн. Өзүнө окшош тагдырларды окуп, көрүп, изилдей баштаган. 7-класста окуп жатканында ал окуучулар кеңешинде кайрымдуулук тармагында иштегенге жарап калган. Мектепти ийгиликтүү аяктаган соң Ник Вуйчич окуусун улантып, 2 жогорку билимдин ээси болгон. Ник 19 жашка чыкканда аны бир университетте студенттерге семинар өтүп берүү үчүн чакырган. Ал окуядан кийин Вуйчич жашоонун маңызын толук түшүнүп, өзүнүн бүт күчүн, убактысын башкаларга дем күч, шык берүүгө арнап баштаган. 2005 жылы жылдын эң жаш австралиялыгы деген жогорку сыйлыкты алган. Урматтуу катталуучулар, ошондуктан сиздин жашооңуздарда кандай гана кыйынчылык болбосун, алдыга умтулуп кыйынчылыкты жеңгенди унутпаңыздар.